Кыргыз тили кыргыз тарыхы. Түптүү элдин тилинин тазалыгын сактоого, аны андан ары өркүндөтүүгө, кыргыз тилинде сүйлөөгө, эне тилин кадырлоого, бартоого салым кошуп келе жаткан Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмеси. Бирикме бир гана тилге басым жасабастан улуттук баалуулуктарды, үрп-адат, каада салтты жайылтууга жана аны кастарлап сактоого, муундан муунга жеткирүүгө да кошкон салымы зор. Жыл ичинде маданий иш-чараларды, тегерек стол уюштуруп, көптөгөн көйгөйлөрдү көтөрүп келсе, бул жолу жыл жыйынтыгын чыгарып, мыктыларды аныктап, сыйлоо аземин өткөрдү. Мен Дубайга бардым, мен Турцияга бардым, жана башка нечендеген Европа өлкөлөрүнө, чет өлкөлөргө эс алганды биз ар бирибиз мактаныч кылып айта алабыз да. Бирок баарыбыз кыргыздын төгөрөгүн, төрт буручун кыдыргандар жок экенбиз. Биздин мүчөлөрүбүз ушул жерде пандемиядан кийин ар бирибиз өзүбүз инициативабызды кошотабыз. Биз биринчи өзүбүздүн жерлерди, ыйык жерлерибизди көрүп, ошол жерден таасир алып, ырларды жазып, табият менен мындан дагы жакын мамиледе болсок деген изги тилектерибиз бар. Бул бүгүн чыныгы мекенчилдер, жылаңач баатырлар десек болот, мамлекеттик тилге, улуттук каада салт, үрп-адатка өз салымын кошкон инсандар сыйлык алды. Жыл мыктыларын тандоо онлайн форматта жана социалдык тармактар аркылуу жүргөн. Ошондой эле айыл аймактарга атайын шайланган өкүлчүлүк жана айыл башчылары аркылуу сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде эмгектин ээлери чакырылып, сый көрсөтүлдү. Маданият үйүнүн жетекчиси, демек, бул кишиде бар маданият. Маданияттын өкүлү катарында ушундай маданият өкүлү. Биринчи кезекте биз билимди биринчи орунга коебуз. Бизде студенттерибиз бүгүн билим гана эмес, тарбия жагына дагы ар бир кечелер өтүп турат. Жана коллектив болуп ушул университеттин жалпы ушу мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытына басым жасап атабыз. Ошондой эле министр өткөндө келгенде биз ушул университетиндеги атайын мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатынын программасын иштеп чыкканбыз. Программа азыр ишке кирди. Кыргыз элин Чүй областынын Чүй университетинин атынан алдыда келаткан жолборс жылыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Данакер лингва коомдук адабий бирикмеси баарыбызды чакырып, өнөрдөгү, билимдеги, маданияттагы баардык кесипкөйлөрдү, ошол жактын адистерин чакырып, сыйлык берип, баарыбызды кубанып жаткан учуру жалпы эле элибизди, жерибизди жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дал ушундай стимул болгон, өнөрдөгү, маданияттагы, илимдеги билимдерди, билимдеги инсандарды колдогон дал ушундай Данакер лингвадай коомдук бирикмелер көбөйө берсин. Калыстык менен тандалып, чакырылган меймандардын көпчүлүгү алыстан ат арытып келгендер. Өлкөнүн 7 дубанына кулу жеткен Данакер лингва бирикмеси элет элине көңүл бурганга аракет кылган. Анткени борбордон алысыраак эмгектенип жүргөн мыктылардын эмгектери көз жаздымда калып калбасын дешет алар. Жумгалы районунун баш коомду айыл өкмөтү Дыйкан айылынан келдим да. Ошо аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп иштеймин. Эми айтарым ушул, элибизге ушул компанияга чоң рахмат. Ушу ишкерлерди чогултуп, ушул өзүнүн сыйларын берип аткан үчүн деген компанияга чоң рахмат да. Аны айтарым эми өлкөбүз бүгүнкү күндө кичине баш багып алдыга жылыш болуп калды. 30 жылдан бери кыймылдабайт эле. Ушул жетекчибиздин демилгелери алдыга кете берсин, ошону баарыбыз эл журтубуздан колдойлу. Көлдөн келдик. Ушу онлайн боюнча, ушу сурамжылоо боюнча ушинтип чыгып турбуз. 2016 жылдан бери катышып, биз ушу Салбурун бар, атайын федерация Салбурундуку Алмаз Акунов деп түптөп келатат. Ушу Алмаз Акунов түптөп келаткан Салбурунга катышып турабыз. Куш, бүркүт, ителги менен куш салмай, тайгана агытмай, жаатмай, ушулардын баарына катышып турабыз. Үйдө бир ушу ителгим бар, анан лачыным бар. Экөөнү ушу постоянно таптайм, таптап ушу Салбурундарга катышып турабыз. Бул дагы өзүнчө спорт. Бул ителгини тоодон карамаганбыз. Бул быйылкы эле ителги. Бул 5 ай эле болду да, балапан.
мурунку ителгилерибизди бошотуп жибергенбиз. Жумушка байланыштуу кол бошобой калганда бул боосун чечип, кадимкидей эле бошотуп учуруйбуз. Булар бат эле көнүп кетишет, кайра мындай эмегечи. Жашоодун мындай самовольно өздөрүнчө көнүп кетишет да бат эле. Тоң районуна караштуу Каратала айылындагы Болот Алаков мектебинен келгенбиз. Башталгыч класстын мугалими болуп иштейм. Көбүнчө ушу кыргыз тилине салымдуу мугалимдер кошот деп ойлойм. Анткени алардын окуткан окуучуларды уктатпайбызбы? Мына ошондо үлүш бар. Кандайдыр бир ошол коомду алдыга алып жүрүүдө, кыргыз тилин үйрөтүүдө, балдарды тарбиялоодо көп эле үлүштөрүбүз бар. Бул үлүш садиктеги балдардан башталат, үйдөн, энеден башталат эң биринчиден. Иш чарага бардык тармактын кесип ээлери чакырылган. Чыгармачылык инсандар, билим берүү, акын жазуучулар, дизайнер, журналисттер жана мыкты жетекчилер. Эгерде сен ак мээнетиң менен иш кылып, элдин алкышына татыган болсоң, талантың жерде калбайт экен эч качан. Ошондуктан акча үчүн эмес, эмгек үчүн иштешибиз керек экенин түшүндүм. Менин эмгегимди баалаган ушул инсандарга чоң рахмат. Келе жаткан жылыбыз менен кыргыз элин бүтүндөй калкымды куттуктайм. Ийгиликтүү жана элибизде тынччылык болуп, элдин ичинде биз аман бололу. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Калемгерлердин эмгегин баалап, ушундай бир бизге стимул берип, ушундай бир неме жаратман деген ардак грамотасын берди. Бул деген эме бул жакында эле китебим чыкты алгачкы. Да колумда турат. Көөдөндөгү бир гана каттуу китебим жарык көрдү. Бул калемгерлердин эле өзүнчө бир китеп чыгарыш деле машакат да, бул өзүбүзгө маалым. Ушундай бир жакшы чыгармаларды жаратып, китеп чыккан үчүн дагы да жакшы ийгиликтерге жетип, ушундай китептерди жаратып жүрө бериңиз деп бир биздин эмгегибизди сыйлап берди. Жан дүйнөсүн билбей туруп адамдын бир сөзүнөн чыгарбагын тыянак. Сен билбеген, сен байкабас нерселер жаткан чыгар жүрөгүндө уялап. Сезимдерин сезбей туруп бирөөнүн ал жөнүндө жазба кагаз сыялап. Жашап көрчү дүйнөсүндө бир мүнөт, жүрөгүндө балким азыр кыямат. Жылуу сөз айт, бүгүн барбыз, эртең жок. Калбасынчы көңүл чиркин кыроолоп, жакшы ниет жакшы күнгө жетелеп, жакшылыктар келе берсин ырыолоп. Аземге жан дүйнөгө жан азык тартуулаган, поэзияны астектеп, калем менен дос болуп, ак баракка сыр төккөн калемгер акындар жакшы ырын окуп, жаңылыгы менен тең бөлүшүштү. Өтөт өмүр кадам сайын арыштап, балалыкта, жаш кезекте алыстап, учкан куштай зымырайт да убакыт, баскан жолуң кайталаңгыз алыс жак. Кааласак та, каалабасак агылып, барабыз да карылыкка сабылып, качан мектеп чачагарып калды деп, жараткандын буйругуна багынып, ар курактын айтып бүткүс доору бар, убагында кумарына канып ал. Өмүрдөгү өтө назик эң кымбат, ар адамда көрүнбөгөн көңүл бар. Муңканбагын гүлбөдүм деп балача, кейбегин жүрбөдүм деп жанаша, өкүнбөгүн бар өзүңдүн колунда, өтөт өмүр өткөргөнгө жараша. Тагдыр башка салып түркүн тамаша, көңүл кирдеп жылуу сөзүн аяса, кээ адамдар таарынышып, табышып, өтөт өмүр өткөргөнгө жараша. Бул жерде жалаң жана жазмакерлер, калемгерлер болгончу мен да анча бир жазып жүрөмүн. Ошо анан көбүнчө мен лирикага басым жасаймын, ошондуктан ушул бир лирикалык ырымды айтып берейин, окуп берейин, анан бул ырма оонда жаралуу ырды алып жүрөт. Коштошуп туруп эмеле, көргүн бир келет кайра эле, тартылып турат ич дүйнөм, түшүнбөйм буга дегеле, түшүнбөйм буга дегеле, эңсей бир берем кайра эле, сыйкырлап байлап алдыңбы, көрүнгүс жипке менемне, көрүнгүс жипке менемне, байлаганың чын беле, бошотуп мындай азаптан, аясаң було сен деле, аясаң жаным сен деле, жан сырым ачкан сак эле, убада берип унутпайм, бул жалганда эч эле. Жаңы жылды куттуктоо. Миз бакпай тике барган ким? Мезгилдин шартын танган ким?
жаңыртпай жылды ноктолоп жылоолоп кармап калган ким? Жол калып артта кечеги, жаңырат жылдын эсеби, ак тилек менен куттуктоо арналсын түркүн нечени. Кириштүү болуп жыл башың, кырманың толуп кырдалсын, береке толуп кут толуп, беделиң элим сынбасын. Жугумдуу болуп ай башың, журтчулук көрсүн пайдасын, түшүмүң батпай төгүлүп, тасмалың толуп жайнасын. Максатты көздөп талпына, мезгилиң учкан каркыра, жаңырып келген ушул жыл жагымдуу болсун жалпыга. Өрүшүң толо мал болсун, өзөнүң кайың тал болсун, жакшылык коштоп ар дайым, жараткан өзү жар болсун. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, Таңкы, СТВ.